Радио Марал, Садырбек Саматов. Бажы биримдигинде 2020 жылдан тарта берилген жеңилдиктер токтой турган болуп, унааларды ташууда бажы алымдары жана бир катар товарга коюлган баалар өсө турган болуп жатат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай жана сиз президент катары Кыргызстан биримдикте өз ордун тапты деп ойлойсузбу? Анан кошумча саясатчы Садыр Жапаров ырайым сураганы маалым, ага ырайым берилиши канчалык мүмкүн? Рахмат. Евро биримдикте Кыргызстан өз ордун тапты. Бизге азыр көп жеңилдиктер мына берилди. Эми бар тизмелесем абдан көп убакыт кетет. Аны мурунку менен азыркыны саласыңар, ошондо эле анын өзү чыгат. Мына кечээки эле пенсияга чыгуу боюнча кол койгондугубуз азыр мына медициналык кызмат көрсөтүү боюнча сүйлөшүү жүрүп атат. Андан сырткары биздин жарандар ал жерде Россиян жарандарындай эле жүргөнгө мына шарт түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Мына алды ишке ашып атат. Андан сырткары Россия тараптан бизге абдан көп жардамдар берилип атат. Биздин Евразияга кетип аткан экспортубуз мына тоскоолсуз кете баштады. Көп тоскоолдуктарына алып салынды. Бул өзүн актады, келечекте дагы биздин келечегибиз. Биздики бул Евразия союзу менен бирге келечегибиз. Садыр Жапаров боюнча эми мен мына кызматка келгенде көп саясатчылар төмөдө болчу. Алардын талапкерлери көп саясатчылар аны чыгарыш боюнча мына маселе мага тынбай коюп атышты. Айтпадыбы сот бийлиги боюнча. Сот бийлигине ал өзү чечим чыгарып атты. Алар кээ бири чыгып соттун чечими негизинде чыгышты. Азыр мен эми Садыр Жапаров боюнча деле мен популистик кылып сотко мындай кылып айтсам бул туура эмес болот. Бул сот системасы биздин мамлекеттин өзөгү. Бул системаны реформа кылыш керек, талап кылыш керек. Бирок мыйзам дегенди чечкенде бул маселени үйлөшүш керек. Мына биз жаңыдан эле жашырганда эмне? Аппарат президентти карап, бул эмне кылабыз, кандай кылабыз дейт. Айтып атышты. Мен дагы айтып атам. Мыйзам чегинде чечкиле. Мыйзамдан чыкпагыла. Мыйзамды булса жооп бересиң. Сот болосун, ким болосун. Ушул эле маселе. Азыр эми бул нерсе каралып атат. Арыз бериптир. Андай кандай чечилет? Бир мезгил менен чечилбейт. Аны кийин угасыңар дагы бул маселе боюнча.